Түштүк Кореяда учак кыйрап 180дей киши көз жумду. Каргашал окуя Муан аэропортунда катталган. Учак ичинде 181 адам болуп, анын экөө эле аман калганы айтылды. Boeing 737 учагы учуп-конуу тилкесинен чыгып кетип, тосмону сүзгөн. 착륙한 뒤 활주로를 이탈해 공항 담장 끝까지가 폭발했다고 합니다. 다시 한번 전해드리겠습니다. 오늘 오전 9시 10분쯤 전남 무안공항의 제보에 따르면 비행기는 착륙 중에 랜딩 기어가 내려오지 않았고 착륙한 뒤 활주로를 이탈해 공항 담장 끝까지가 폭발했다고 합니다. 다시 한번 전해드리겠습니다. 오늘 오전 9시 10분쯤 전남 무안공항의 Жаштар үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр сунушталды. 2020 жыл Кыргызстандын экономикасы үчүн өтө оор жыл болгон. Коронавирус пандемиясынан улам өлкөнүн ички дүң продукциясы 1994 жылдан бери биринчи жолу 8%га кыскарып кеткен. Баарынан да өнөр жай жана курулуш тармактары артка кеткен. Ошондо өлкө бийлиги жаңы өндүрүштөрдү өнүктүрүү тапшырмасын койгон. Бирок алдыда ачыла турган ишканаларга адистерди табуу маселеси жаралган. 2021 жылы Россия өкмөтү Кыргызстандын жарандарына жогорку окуу жайда акысыз билим алууга бөлүнгөн квотаны 700гө чейин көбөйткөн. Абитуриенттер Кыргыз Республикасында суроо талап жараткан инженерия, энергетика, курулуш, транспорт, IT, медицина, юриспруденция жана башка кесиптер боюнча билим ала башташкан. Кыргызстандыктарды квота менен Россиянын алдыңкы 467 жогорку окуу жайы кабыл алат. Ал университеттер Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Владивосток, Нижний Новгород шаарларында жайгашкан. Квотага Россия Федерациясынын бюджетинин эсебинен билим берүү, жатаканада акысыз жашоо жана стипендия камтылган. Программанын башка артыкчылыктарынын бири Кыргызстанда туруп эле Россиянын жогорку окуу жайына тапшыруу. Документ тапшыруу жана окууга өтүүгө сынактар онлайн форматта educationinrussia.com сайтында 15 январга чейин жүргүзүлөт. Камчы Акташев жатак мектебинин окуучуларын жаңы жыл менен куттуктап билектерди тапшырды. 28 декабрда УКМКнын төрагасы Камчы Акташев угуусу начар жана кечири укпай калган балдар үчүн атайын жалпы билим берүү жатак мектебинин жалпы жамаатын жана окуучуларын жаңы жыл менен куттуктады. Ташиев аталган мекеменин жалпы окуучулары курамын жана окуучуларды келе жаткан майрамы менен куттуктап, аларга чын ден соолук каалады. Ошондой эле төрага аталган мектеп интернатынын спорт залы менен актылык залы капиталдык ремонттон өткөрүлө тургандыгын белгиледи. Иш-чаранын жүрүшүндө жатак мектептин окуучулары майрамдык концерттик программасын тартуулашты. Андан соң УКМКнын жетекчилигинин жана өздүк курамынын атынан окуучуларга жаңы жылдык белектер жана акчалай сыйлык тапшырылды. Угуусу начар жана кечири укпай калган балдар үчүн атайын жалпы билим берүү жатак мектебинин жетекчилиги колдоо көрсөткөндүгү жана белектери үчүн Ташиевдин жеке өзүнө жана УКМКнын бардык кызматкерлерине терең ыраазычылык билдиришти. Абайтын саатталыңыз акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуз.